Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерди тиш дарылоонун бардык кызматын көрсөткөн Мирдент стоматология борборуна чакырабыз. Сиздер үчүн арзан баада жана да канадисттер тарабынан төмөнкү кызматтар көрсөтүлөт. Ар кандай татаалдыктагы тиштерди дарылоо, тиштерди калыбына келтирүү, ар кандай татаалдыкты алуу, тиш тазалоо, протетика, керамика, имплантация, ортодонтия, брекет системаларын колдонуу менен тиштеген жерди оңдоо, терапия, хирургия, ортопедия, циркония, эмакс, тегиздөөчү, линер, шпондор, тишти агартуу, акрил протези, жөнөкөй протез, икемдүү протез, нейлон протези, кысуучу протез жана стоматологиялык кызматтын башка түрлөрү, эң башкысы жалпыңыздарга тиш дарыгерлеринин кеңеши ар дайым акысыз. Байланыш номерибиз +7926 699 49 59 +7968 575 85 08. Биздин дарек метро Белорусская 1-чыгуу, улица Электрический переулок 3/10, строение 1. Кыргызстанда рубльдун курсу төмөндөп кетти. Бүгүн 13-июнда өлкөдө рубльдун сомго карата наркы кескин өзгөрдү. Ага ылайык саат 14:30га карата Бишкектеги коммерциялык банктарда рубльду сатып алуу 92 тыйынга чейин барууда. Ал эми сатуу 99 тыйын болууда. Эртең менен саат 9:10га карата рубльду сатып алуу 97 тыйынга чейин барып, 99 тыйынга чейин сатылып жатканы жазылган. Улуттук банкта рубльдун наркы 97 тыйын деп көрсөтүлөт. Булак Суперкежи. Улуттук банк учурда ички валюта рыногунда абал салыштырмалуу туруктуу. Азыркы учурда өлкөнүн ички валюта рыногунда абал салыштырмалуу туруктуу сакталууда. Бул тууралуу Улуттук банктан билдиришти. Маалыматка ылайык бүгүн 13-июнда Улуттук банктын төрагасынын орун басары Кайып Куленбеков менен коммерциялык банктардын жетекчилеринин өкүлдөрү жолугушту. Анда тараптар валюта рыногундагы учурдагы жагдай боюнча пикир алмашып, Кыргызстандын соода боюнча негизги өнөктөш өлкөлөрүнүн финансы рыноктарындагы өзгөрүүлөр ички валюта рыногуна чектелген таасир тийгизет деп белгилеп өтүштү. Анткени Кыргызстандын банк сектору финансылык туруктуулукту сактоо үчүн жетиштүү ресурстарга ээ деп жазылды банктын маалыматында. Улуттук банк зарыл болгон учурда валюта рыногунда туруктуулукту сактоо максатында жүргүзүлүп жаткан акча кредит саясатына ылайык тиешелүү чараларды көрөт. Белгилей кетсек, бүгүн өлкөдө рубльдун сомго карата курсу кескин өзгөрүп кеткени кабарланган. Булак Суперкежи. Акылбек Жапаров 217 айыл өкмөт жоюларын айтты. Өлкөдө 452 айыл аймак бар болсо, административдик аймактык реформадан соң алардын саны 235ти түзөт. Бул тууралуу бүгүн 13-июндагы жогорку кеңештин жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Анын айтымында, ардын максаты аялдарды бириктирип, шаарларды кеңейтүү, бул финансылык жана кадрдык ресурстарды натыйжалдуу башкарууга жана пайдаланууга алып келет. Өкмөт башчы 1990-жылдан бери карай ушуга чейин 40 район, 32 шаар, 452 айыл аймагы пайда болуп, анын 62си бир айылдан турган айыл аймактар. Ошол эле учурда 10-20га чейин айылдын башын кошкон элинин саны 30-50 миңге жеткен айыл өкмөттөрү болгонун, алардын арасында теңсиздиктер жана ажырымдар чоң болуп келгенин айтты. Жапаров белгилегендей, ардын дагы бир максаты жакырчылыкка каршы тарихтүү жардамдарды күчөтүү. 2022-жылы 111 миңге жакын өтө жакыр үй бүлө санарипке кирсе, 2024-жылы алардын саны 81 миң үй бүлөгө кыскарган. 3 жылдын ичинде 13 миңге жакын үй бүлө 100 миң сомдон социалдык контракт алып, 18 миңден ашык жумушчу орун түзүлдү. Быйыл дагы 23 миң өтө жакыр жана аз камсыз болгон үй бүлөгө каражат бөлүнөт. Булак Суперкежи. Ташиев таңкы саат 5-те жалгыз иштеп жаткан майя кызматкерин көргөн, ага 100 миң сом берди. Бүгүн 13-июнь күнү УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев таң атпай көчөдө жалгыз иштеп жаткан майя кызматкерин көрүп, аны кабыл алды. Бул тууралуу УКМК кабарлады. Андагы маалыматка ылайык, Ташиев таңкы саат 5:30 чамасында жумушка келе жатып, Бишкектеги жолдордун биринде өзүнүн кызматтык милдеттерин жалгыз аткарып жаткан патрулдук милиция кызматкерин көргөн жана жүргөн жолунда андан башка патрулдук милиция кызматкери иштеп жаткан учур болгон эмес. Камчыбек Ташиев патрулдук милиция кызматкеринин таң эртеден өзүнүн кызматтык милдеттерин аткарып жатканын баалап, ага белек жана акчалай сыйлык тапшырган. Ал патрулдук милиция кызматы башкармалыгынын кенже инспектору, милициянын сержанты Амангелди Көлбаев аттуу жаш кызматкер болгон. Ага белек жана сыйлык тапшырып жатып, Камчыбек Ташиев ар бир мамлекеттик кызматкер Кыргызстан үчүн берилгендик менен ар бир саатын кызмат үчүн арнап, талыкпай эмгек кылууга милдеттүү деп белгиледи.
Ташиев патрулдук милиция кызматкеринин жумушуна ыраазычылыгын айтып, мындан ары дагы кызматын сүйүп, милдетин так аткаруусуна тилектештигин билдирип, 100 000 сом өлчөмүндө акчалай сыйлык жана белек тапшырган. Булак Супер KG. Еревандагы башаламандык, 100дөн ашуун адам жаракат алды. Еревандагы тополоңдон кийин 101 адам медициналык жардам сурап кайрылган. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча жаракат алган 85 жаран медициналык жардам алгандан кийин айыгып чыгып, 16 адам медициналык мекемелерде дарыланууда. Алар жеңил жана орточо жаракат алышкан. 12 июнда Баграмян аянтындагы митинг тополоңго айланып, полиция күч колдонуу менен үн чыгаруучу гранаталарды колдонгон. Эске салсак, 9 майдан бери Ереванда Никол Пашинянын кызматтан кетишин, Азербайжан менен чек араны делимитациялоо процессин токтотууну жана бир катар чек ара аймактарын Бакуга өткөрүп берүүнү талап кылган нааразычылык акциялары өтүп жатат. Булак Супер KG.